Дагы бир жолу салам жолдойбуз. Тез эфирде кызматта таң шола көрсөтүүсүнүн эмгек жамааты. Достор билесиздер, жогоруда айтылган, жогоруда көрсөтүлгөн сюжетке тастыктоочу, кеп катары тастыктоочу сөз катары дегеле зергерлер кандай турмуш менен жашайт? Алар биз элестетип, кичинекей кезде элестетип жүргөндө эле чындыгы зергерлер алтындын ичинде, алтынга суу толтуруп, анан ичинде чөмүлүп жыргап жүрүшөбү? Балким биздин бала кыялдарыбыз айрымдары мындай кемчиликке учурап, айрымдары тескерисинче тастыкталат. Мына ушул маалымат тууралуу кененирээк бизге зергер Чентемиров Жакшылык агабыз айтып берсин. Биз азыр дароо бул агабызды тосуп алабыз. Саламатсызбы агай? Кош келдиңиз. Кубантаңыз менен. Рахмат. Биз сизди көптөн бери күткөнбүз. Кош келдиңиз демекчибиз алгач. Анан могу коробкаңызда абайлап жүрүңүз. Кесиптешим кадышай ушул алтын баарын көрүп алып, кадимки кыздарга тиешелүү болгон кыялына салып, алып алыш мүмкүн өзүңүз. Бирок баарын көрсөтүп бересиз бизге. Даярсызбы? Даярмын. Эң сонунан да орунду элеп берсеңиз. Саламатсызбы дагы бир кош келиңиз. Яганы Саламатсызбы. ичиндеги асыл таштардын баарын көрүп алып, көзүн чачырып Туура, кетти. бүгүнкү таңда биз менен тосуп жатканыбызга кубанычтабыз биз дагы. Жана сизди зергер катары негизи эле ушул зер буюмдарды тандоодагы жана азыркы учурда негизи кыргыз этникасы колорит абдан өнүгүп жаткан маалыда. Анан этниканы бул оюм чийимдер түшүрүлгөн буюмдарды да тандоо маанилүү дейт. Анткени айымдарга башкача тандалат, бийкечтерге башкача формадагылар тандалат дейт. Деги эле ушул туурасында жана асыл таштарды тандоо туурасында сиз кененирээк бизге айтып берсеңиз, маалымат берсеңиз жана көтөрө келген. Караңгытчаны ачкым келди эле. Менин колуман келбейт окшойт. Келиңиз, диван ичине ортосуна отуруп алыңыз, сизге бар. Пароль барбы? Сыр сандар барбы? Пароль деле жок. Onu жайсам Болот албетте. мындай жакшы көрүнөт го дейм да. Сиз жайгыча айтып берсеңиз болот өзүңүз. Алгач өзүңүз тааныштырбайсызбы, Жакшылык агай? Өзүңүз деги зергерликке кандай келип калдыңыз? Негизи бул өтө мындай бир жогоруда айткан ушу дыккаттык менен тандала турчу кесип да. Анан ар бир адам эле бул кесипти тандаса дагы колунан келе бербейт экен. Балким бул сиздин аталарыңыздан өткөн өнөрбү деп дагы ойлоп калдык да. Ушул тууралуу айтып берсеңиз, кантип келип калдыңыз зергерликке? Бул кандай десем, мен бала чагыман эле бул сүрөтчү болоюн деп жүргөм. Анан кийинчерээк ушу зергерчиликти көрүп, угуп, анан ошо кызыгып кеттим да. Ошондо канча жылдын жүзү болуп калды иштеп атканыңызга зергерчилик? Ошондо мен азыр калп айтпайм, мындай жылды эле айтайын. 85-жылы бүткөм окунуч, училищени. Анан бир 89-жылдан баштап иштеп атам да. Жеке ишкерлик менен 99-жылдан бери иштеп атам. Абдан жакшы экен. Анда сиз алып келген кооздуктарды азыр биздин телекөрүүчүлөргө көрсөтүп өтпөсөк болбос. Бул нерсенин баарын өзүңүз жасагансыз, биздин телекөрүүчүлөргө көрүнүктүү болуш үчүн ушул жака коюп берсеңиз болот. Бул билерик. Шакек. Эми бул баары тең мындай өзгөчө жасалган да. Өзүм сүрөтүн өзүм тартып, үлгүсүн өзүм ушундай жасадым. Демек, ар бир модель уникалдуу экен да. Ооба, мындай эксклюзив. Ооба. Мындай бар, мындай кандайдыр бир эме да. Кандай десем, башкалардыкына караганда кичине өзгөчөлөнүп турат да. Сиз өзүңүздүн негизги мындай зергерчиликтеги багытыңызды кандай атайсыз? Мисалы сүрөт искусствосунун импрессионисттери бар, реалисттери бар, кубизм деген агымдар бар. Зергерчиликте ушундай агымдар барбы? Бар болсо өзүңүздү кайсыга таандыктым деп эсептейсиз? Бар, мен кандай десем, мындай көбүнчө мындай абстракция деп коет. Абстракциянын кийин мындай ошондо да биз өзүбүздүн колоритти унутпай, кошо аралаштырып иштейм да мындай. Абдан жакшы экен. Ал эми бул сөйкөңүздү байкашыбызча, кыргыз колорити дагы чийилген экен бул сөйкөдө. Мүмкүнчүлүк болсо Булардын мындай биз көптөн бери кызыгып жүрөм да, көрсөтүп дагы беребиз аз сөз түрдө. Ар бир эле мисалы ошол эле сүрөт искусствуна кайрылып келе турган болсок, ар бир сүрөттүн өзүнүн аталышы бар. Да Винчинин Джакондасы бар, жана башкалар. Сиздердин зер буюмдарыңыздардын аталыштары барбы? Сиз өзүңүзчө бир атап коесуздарбы? Ар бир үлгүнү өзүнчө. Ооба. Мисалга алсак. Кандай десем, азыр мен жаңы эле иштеп атам. Ар бир жумуш бүткөн сайын ошондой мындай карап, мындай ой жүгүртүп
ат коем да. Кээ бирде болсо заказчиктер өзүлөрү коюп алат да, өзүлөрүнүн жаккан аттарын коюп алат ушундай. Ушундай болот да. Абдан жакшы экен. Ал эми сизге мен биринчи студияга кирип келгенде эле узаткан суроомду дагы бир ирет кайталап өтөйүн анда. Негизи ушул айрыкча айымдар азыркы учурда сөйкөнү же болбосо билерикти сатып алып жатканда кыргыз ушул оюн чийимдери салып түшүрүлөт го. Негизи бийкечтер башкача оюн чийимдерди тандайт, айымдар башкачаны, чоң энелер башканы деген. Ушул сөздүн канчалык деңгээлде чындыгы бар? Сиз тастыктап өтсөңүз анда. Мындайда жаш айымдар, мындай жаш кыздар дейин, алар болсо баягы узунураак, мындай ар бир эле айым баягы өзгөчө болгусу келет да. Мындай эч кимге окшошпой заказ бергенде айтат эме депчи. Мындай мен деле болсун дегендей мааниде айтышат да. Мындай эксклюзив катары, мындай кайталанбаса деп айтышат да. Жаш кыздарга, айымдарга мындай узунураак баягы өзүнүн келбетине жарашыктуу кылып жасайм да мен. Орто муундарга баягы кыска, мындай эмеси застёжкасы эме деп коет, жанагындай сложный замок деп коет да. Ошондой менен жасайм да. Абдан жакшы экен. Ал эми сиз бир нече жылдан бери мына ушул зер буюмдар менен, асыл таштар менен иштешип келесиз анан. Сиз билет болуш керексиз. Негизи айтып коет, мисалы, ушул дүйнөлүк кандайдыр бир асыл таштар бар, белгилүү. Мисалы, Наполеондун апасына белекке берилген асыл таш кийинчерээк Осман империясына барып, ал жакта бир Султан Ахметтин колуна түшүп. Негизи бул ал бриллиант, ушул алмаз кимдин колуна түшсө жамандык алып келет. Ал өзүнүн ээсинин колунда гана ал адамга бакыт алып келет деген жөрөлгөлөр дагы айтылып келет. Бул сөзгө сиз кандай кошуласызбы? Чындыгында же жөн гана бул ушул асыл таштын айлана чөйрөсүндө жүргөн легенда, кандайдыр бир мифтер болуп саналабы? Мен эми кандай десем, өтө деле мындай маани бербейм да. Кээ бирөөлөр айтат, мындай таш, мындай баягы заказ берген айтат да, заказчиктер келгенде айтат, бул ташты менин ташым экен деп. Мен көп деле ага маани бербейм дачы. Мисалы үчүн мен азыр өзүм азыркы убакытта мындай баалуу таштар менен деле иштебейм. Мен жөнөкөй эле жанагы сөөк, карал, жыгач ушундайларды кошом да, кандайдыр бир өзгөчөлүк туруш үчүн, элге мындай жаңылык кылыш үчүн ушундай иштейм да. Баалуу таштар менен деле болот эми кез-кезинде заказ беришет, бирок көп иштебейм да. Азыр демек баалуу таштарга болгон сурамжылоо азайып калгандай көрүнүп жатат да. Мага сиз айтпайсызбы, ошол эле жөнөкөй сөөк, жөнөкөй жыгач деп. Элдер жөнөкөйлүк өтө баштадыбы? Эми кандай десем, ар кимдин табиити ар кандай да. Кээ бирөө мындай алтынга, баалуу таштарга мындай басым жасайт. Кээ бирөөлөр болсо мындай жөнөкөй болгусу келет да. Ошо жөнөкөй таш, жөнөкөй эле мындай эмелерди тагынышат. Агай, сиз күмүш менен иштейт экенсиз, алтын менен иштеген учурлар болобу сизде? Жана негизги ушу сиздин иштөө техникаңызды кантип атасак болот? Күмүштү каяктан табасыз? Каяктын күмүшү? Күмүш өзүбүздүкү эле. Теке скупка деп коет, баягы скупка ошол жактан алабыз. Анан кийин техникасы болсо мен өзүм мындай кандай десем, баягы алтын деп атпайсызбы? Алтынды комбинировать этип да, мындай аралаштырып жасайм кез-кезинде. Анан кийин азыр мына ошо азыр убакытта азыр күмүшкө жез колдонуп атам да. Ошол дагы мындай мен немелерим жактырып атат да, мындай жез кошуп иштегендечи. Мисалы, бир түгөй иймектерди жасаганга канча бир убактыңыз кетет? Орточо эсеп менен канча убакытта жасайсыз? Мисалы, сизге буйрутма бере турган болсок, канча убакыттан кайрадан күтүп алсак болот ушул даяр продуктуна? Эми бул баягы адамдын эмесинен, баягы настроениясынан деп, илхом деп коет го. Ошондон эме кылат, анан кийин бир күндө бирди жасай албайсың негизи. Чынында. Биринчи кагаз жүзүндө иштеп, андан кийин 2-3 күн убакыт кетет. Бир пар сөйкө жасаганга. 2-3 күн убакыт. Агай, акыркы суроо сиздин кыялыңыздагы зер буюм. Сиз кайсыны мындай, кайсы буюмду сатыкка дагы эмес, аукционго дагы эмес, жеке өзүңүзгө, жан дүйнөңүз каалап турган бир кыялыңыздагы, балким дүйнөдөгү бир улуу бир музейлерде сакталып калсын деген кыялыңыз бар болсо, барбы ушундай?
Эми музейде сакталып атат. Музейде азыр бар. Биздин могу Гапар айтып аткан музейде мен иштерим бар, музей фондусунда. Анан мындай эми баягы жакшы эле өзүңө жаккан ишти сатпай эле коеюн десең, көрүп калышып эле болбой эле сурап алышат да. Айла жок бересиң. Эң сонун экен. Чоң рахмат сизге. Таң эрте келип мына ушундай биздин айрыкча айымдар үчүн абдан пайдалуу кеп кеңешиңизди айттыңыз. Жагымдуу маек куруп бердиңиздер, ыраазычылык билдиребиз жана чыгармачылык шыктандыруулар болуп мына ушундай кооздуктарды жасоодон эч тажабаңыз демекчибиз. Биз болсо эсиңиздерге салып өтөлү, бүгүн биздин таңкы коногубуз, эң алгачкы коногубуз зергер Чентемиров Жакшылык болду. Кыргыздын замандашыбыз десек болот. Ары кызыктуу, ары кыргызча, ары модерн айтор бардык стилдерди биргелештирип, анан комбинациялык түрдө алтын жана күмүш менен өз эмгектерин бизге көрсөтүп тартуулап кетти.